Ассаламу алейкум, урматтуу мекендештер, арбаңыздар. Урматтуу мекендештер, бүгүн силер менен кыскача маекти биз миграция жөнүндө сүйлөшпөйбүз. Кыргызстандагы саясат боюнча кыскача сүйлөшөбүз. Тактап айтканда, жогорку кеңештин депутаттары жөнүндө. Жакында эле баарыбызга белгилүү болгондой, жогорку кеңеш өзүн таркатуу боюнча чечим кабыл алды. Ошонун негизинде депутаттар өзүн таркашты, бирок кийинки шайлоо болгончо, шайлоо болсо ноябрдын 30-да болот. Ошого чейин мандаты сактала берет, ошонун негизинде иштеше бересиңер. Анан кийин, урматтуу мекендештер, негизи эле депутаттар 90 депутат бар. 90 депутаттын тилекке каршы көп эле чет элде жүргөн мигранттарга, мекендештерге, диаспорага көңүл бурбайт. Бирок алардын ичинен бир нече депутаттар ошо диаспора менен тыгыз иштешип, мекендештер жөнүндө, миграция жөнүндө мыйзамга өзгөртүү киргизип, жана орус тарапка дагы ошо биздин талапты талашып, ызылдашып жүргөн, бизге күйгөн депутаттар бар. Ошо депутаттар боюнча бүгүн сүйлөшөбүз. Алардын ичинен бүгүн 3-өнү атап кетебиз. Келерки чыгарылышта башка депутаттарды атап турабыз. Анан кийин азыр кандидаттар дагы белгиленгенде, кайсыл кандидат мурда чын эле мигранттарга күйдү, чын эле мигранттардын көйгөйүн талашты, талкуулады, ошолордун жөнүндө дагы кыскача айтып берип турабыз. Себептеген бизге мигранттарга биздин көйгөйдү түшүнгөн депутаттар керек, биз менен күйгөн, бизге жан тарткан депутаттар керек. Жөн эле барып отуруп, ошол креслону ээлеп отурган депутаттар да албетте андайдар аз эмес, тилекке каршы. Эми биринчи депутатыбыз бул Медер Алиев деген мыкты жаш чыгаан депутаттардын бири бар. Ал жигит болсо көптөгөн биздин диаспоранын иш чараларына катышып, Москва жергесине келип катышып, мекендештер менен жолугушуп, жана биз өткөрүп жаткан чоң Камчатка, Петропавловск, Камчатка, ал жакта дагы мигрант мекендештерибиз бар. Ошо форумга катышып, ошол жерде жергиликтүү элдер менен жолугуп, жергиликтүү органдар менен жолугуп, мекендештердин талабын талашып келген бүгүнкү күндө Медер Алиев бул мыйзам кабыл алган депутаттардын ичинен 10 эң мыкты депутаттардын ичине кирет. Ошо боюнча кыскача тасма. Мына кайрылуулар, элдин кайрылуулары. Москвага барып келдик. Сахаровада күн түн деп камакта жаткан балдар. Акыйкаттык издеп башка жаран жүрөт. Алик мырза гемодиализ алып, соттун чечимине нааразы болуп. Көз жашын төгүп 5 бала акчасын кайтара албай, билеттери жокко чыгып, ыйлап жүрөт. Ушунча элдин маселеси болсо, мен 10 жолу эмес, 1000 жолу чыкканга милдеттүүмүн. Өткөндө Россияга эл менен жолугушууга барып келдик, биздин мигранттар менен. Биздин жараныбыз арты кайрылуу болсун, көз жумуптур. Бирок жакын урук тууганы жок экен Россияда, чет талада. НСО, городская клиническая больница Дзержинский райондон денеси жатат экен. Эч ким дагы деле алып келе элек. Ошого Кудайга шүгүр, мамлекет тарабынан груз 200 менен 70 000 сом бөлүнүп берилет. Ошону министрликке, тышкы иштер министрлигине кат жазды менен көзөмөлгө алып, биздин чет жакада жарандын өлүгү калып кете бербесин. Ошону бул жака транспортировка кылып, Кыргызстандын жерине бергенге көмөк көрсөтүңүздөрдү суранабыз. Андан башка да тышкы иштер министрлигине 5-6 кат жолдодук. Көп биздин чет жакада жүргөн жарандарыбыздын укуктары бузулуптур. Ошолорго өзүнүн контролуна алып, жардам берип коюшун өтүнөбүз. Анан урматтуу туугандар, чоң полемикага кийлигишим келбейт. Болгону бир нерсени айтып койгум келет. Кесибим боюнча юристмин. Ушул жака келип, юридикалык процедураларды, мыйзамдуулуктун сакталышын талап кылууга я просто обязан. Эми урматтуу мекендештер, кийинки депутатыбыз болсо, ошо мигранттар боюнча жогорку кеңештен бир нече жолу суроолорду көтөрүп, жана ошо Кыргыз диаспора кеңешинин аялдар кеңеши бар. Ошо аялдар кеңеши сунуштаган мыйзам жаш балдарды адеп, аклак, этика сабагын берүү боюнча ошол сунушун киргизип, законду өткөргөн депутатыбыз Эмил Жамгырчиев. Москва жергесине келип, ал киши ошол Чыңгыз Айтматовдун 95 жылдыгына болгон чоң мааракетке футбольный турнир уюштуруп, ошол футбольный турнирге өзү дагы кичинекей каржылап берип, көптөгөн мекендештерге өзүнүн салым кошуп кеткен. Жана эле ошо парламенттен көптөгөн суроолордун баарын көтөрүп, мекендештер жөнүндө тез биз менен байма-бай байланышып турган депутаттардын бири. Тасмага көп алып коюңуздар. Миграционный служба сиздерге коңгуроо кагып коеюн.
Таксинин 90% мынакей 100 миңден ашык биздин жарандар иштейт экен. Эмне себептен бакшы биздин кыргызстарды ушул 1 ай, 2 ай, 3 ай деп жана регистрация менен кубалап жүрө берет. Биздин жарандар көбү 60% бүт балдары менен барат. Ооруп суркоо болуп калса, тилекке каршы больницага барса кабыл албайт мамлекеттик. Самозанятый деген пункт бар экен, бул жеке иш менен алек болгондор да. Бул таксисттер, бала баккандар, бул жанагы улгайып калган адамдарды баккандар. Тилекке каршы ал жерде келишим түзүлбөйт экен. Иш келишими жок экен. Бала бакча көйгөй. Бала бакча мектеп. Биздин жарандардын балдары кабыл алынбайт. Себеби дегенде регистрациясы жок, элементарно прививкасы жок. Биздин жарандар өзүнчө жеке мектептерди ачып алып, ал дагы регистрациясы жок, лицензиясы жок. Эптеп ушу кичине болсо дагы билим алсын деген мааниде ошол дагы иштеп жүрүшөт дейт. Ошо маселени суранышты. Мектеп, бала бакча маселесин чечип бериңиздер деп суранды. Жарандын жакыны каза болсо, свидетельство өлүм боюнча көлүк алып келиш керек экен. Анысы бүтүп доверенность керек экен, атасынан же жакындарынан. Кан кузуп тиякта көз чачтарын төгүп ыйлап атса, көрсө ошо кагаздар менен жүрүш керек экен да. Мамлекет тарабынан атайын 70 миң рубль деп бөлүнүп берилген да. Берилген нерсени тойго берген жоксуңар, бул жамандыкка берип атпайсыңарбы? Ошол нерсени чечип бериңиздерчи деп абдан суранып атышат да. Груз 200-дүн ошол убагында жеткирип, убагында көмгөнгө бул эң чоң салым кошкон бул диаспора. Ички иштер министрлиги боюнча мына жолдош генерал 9 балаңыз бар экен. Сойкулук, наркота, болгон кылмыштуулуктун баары акын четинен өсүп атат дейт тилекке каршы. Ошол боюнча 9 кызматкер эмнеге жетет? Көз кечирип коюш 9 эмес 4 кызматкер. Даже 4-пү? Мына эми багыш мигранттарга 9 стоп коюптур, уялганын айтса керек да, 4 деп кантип айтат? Биздин мигранттардын санын карагыла, миллиондон ашып кетти. Эмне себептен биз ошол биздин чет өлкөдө жүргөн жарандарга ошолордун укугун коргой турган жок дегенде омбудсмен деп ачып койбойбуз. Эми бул депутаттарды кийинки шайлоого барат деп же барбайт деп айта албайбыз, себептеген билбейбиз. Азырынча бизде ал депутаттардын барат же барбайт деген ниеттери белгилүү боло элек. Биз жөн эле маалымат катары эле берип атабыз. Бул эч кандай пиар эмес, жарнама эмес, бул агитация эмес, бул жөн эле маалымат. Ким чын эле мигранттарга күйгөн депутаттар жөнүндө. Үчүнчү депутатыбыз болсо, бул дагы жаш депутатыбыз Илдар Сулайманов деген Россия менен Кыргызстан парламентинин ортосунда Дружба деген уюм бар. Ошо Дружба уюмунун жетекчиси байма-бай бизге келип туруп көптөгөн биздин маарекелерге катышып, ошо биздин көйгөйдү ошо парламенттен чагылып турган жаш келечеги чоң депутаттардын бири. Ошо депутат боюнча дагы бир сыра көрүп коюңуздар. Бул парламентинде экен да, бул баягы древний Римде эле ошол мезгилде эле баягы сенат түзүлгөндө экиге бөлүнгөн экен да. Ошол сенаттын ичинде популяры, анан оптиматы болгон экен да. Ошол оптиматы деген бул баягы өлкөнү ойлонгон, балким ошол элге жакпаган бир кадамдарга барганга дуушар болгон экен да. А мына популярлар алар кандай экен? Алар мамлекетке балким зыян келип калышы мүмкүн, бирок элге жага турган нерсени кылчу экен да. Ошол эл колдой турган ошондой. Эми бизде деле мен антип бөлө албайм биздин жогорку кеңешти, бирок ошол мен ойлойм. Система бар негизи, бул нерсе бар. Ошол популист деген сөз ошондон чыккан да. Айтып коюш, анан кийин ал ашабы ишке ашпайбы, ал башка маселе да. Анан ошондуктан эми мен ичинен көрүп, азыр дагы мен да ошол өзүмдү оптимат катары көрөм. Мен ошол эси бирдекени айтсам, ошондагы чечүү мына жолундагы айтканга дагы аракет кылгам да. Эмне дегенде бир эле айтып коюш, баягы сындап коюш оңой. А бирок ошону ойлонуп, ошону кантип чечсек болот, ошол мамлекетке кантип ошол пайда алып келет, ошол биздин мамлекетибиз ошол тезирээк өнүксө дегенде жаатында ойлонот экенсиң да. Анан эми баягы ошол жогорку кеңеш келгенден кийин ошол мыйзам долбоорлору менен эртең кечке ошол кагаз менен иштейт экенсиң. Анан ал жерде убакыт деле болбой калат экен, баягы өзүңдүн баягы жеке турмушуңа, ага дагы мындай кээ бирлери түшүнөт, кээ бирлери түшүнбөйт. Кандай десем, бул ушул тарыхта бир из калтырайын деп ушул мамлекетибиз өнүксүн деген үчүн эле эртең кечке келип эле биз деле ошол биздин командабыз менен иштеп, өзүбүзгө өзүбүз иш табып дегендейчи. Ошол мурдагы эски мыйзам долбоорлорун карап, кайсыл жерлерде кемчилик бар экен, эмнени оңдосок болот деп. Бул эмне дегенде баягындай бул дүйнөдө
кандай десем, ничего не бывает идеального деп коет го. Ошол анан баардыгын мындай акырын ошону мындай иштеп, анын үстүнөн ошону жакшы мындай кылса болот экен деген ойго келдим да менчи. Мына Кудай буйрса ушул 3 депутатты бүгүнкү күндө силердин алдыңарга бир сыра айтып бердик. Мындан башка дагы депутаттар бар. Аларды болсо кийинки чыгарылышта айтабыз. Анан кийин менин оюмча келечекте бул шайлоо бүткөнчөктү азыр дагы кайсыл кандидаттар чыгат экенин билебиз. Ошол боюнча дагы кайсыл кандидат мигранттарга күйгөн, кайсыл кандидат мигранттардын талабын талашкан, кайсыл кандидат бизди ойлоп мекенге кайтуу системасына балким өзүнүн салымын кошкон, ошолор боюнча дагы айтып беребиз. Себеп деген ар бир баатырды, бизге күйгөн баатырды биз дагы көтөрүп, ошолорго да кичинекей жардам беришибиз керек. Себеп деген мен мурда айтып кеткендей, депутаттар толтура, алардын ичи 90, бирок 90дун болгону 9% эле биздин жарандарды ойлоп, мигранттар бар экенин эске салып, унутпай биз менен байма-бай байланышып, элдердин көйгөйүн парламенттен чагылтып турган. Алар боюнча дагы шашпай айтабыз. Урматтуу мекендештер, сөздүн соңунда кичинекей жарнама. Барыбыз эле Кыргызстанга документ беребиз, дары-дармек, кичинекей буюм беребиз, аэропортко барабыз, жалдырайбыз бирөөнү. Осман экспресс деген уюм бар. Бир күндө 600 рубльдан баштап Кыргызстандын булуң бурчуна ушул буюмду жеткизип берет. Документ болобу, эмне болобу, так далее. Телефон номерлери болсо +7 903 146 0003. Волгоградский проспектте 1-выходта биздин жашнакай кыргыз кыздар иштейт. Ошого барып кайрылып бериңиздер. Көрүшкөнчө. Урматтуу мекендештер, биз банк бир привилегия менен биргеликте атайын силер үчүн дебюттук карта, мекен карт ойлоп чыгардык. Биринчи артыкчылыгы короткон акчанын 3% кайра силерге кайтарып келет. Экинчи артыкчылыгы жылына болгону 999 рубль. Үчүнчү артыкчылыгы мир привилегия приложениясы аркылуу мекен деген промокодду киргизип туруп которсоңуздар, эң арзан баа менен тыйын которууга мүмкүнчүлүк болот. Эң негизгиси төртүнчү артыкчылыгы, эгерде жалпы жаамат менен бардыгыбыз биргеликте 1000 картадан ашык колдоно турган болсок, төртүнчү артыкчылык болуп туруп, юридикалык, медициналык жана страховкалык камсыздоону бекер кылып беребиз деп сөз берип атат. Бардыгыбыз жапатырмак ошол картаны колдонолу. Сурап билүү телефондору +7 900 155 15 15. Алуу үчүн метро Баррикадныйдан Поварская көчөсү 23 көрүп тортко барасыздар. Же болбосо жанагы номерге чалсаңыздар, жеткирип берүү системасындагы ойлонуштуп жатабыз. Кабыл алыңыздар.